Assalamu alaikum, урматтуу Москва Кыргызстан каналынын көрөрмандары. Бүгүнкү чыгарылыш бир аз башкачараак болмокчу. Биз Ноокат шаарындабыз. Ноокат шаарында центринде жүрөбүз. Жерге жолду катар бүт чоң зданияларды куруптур. Дарыкана, кафе, банк, коммерческий зданиялар бары. Жерде биз кичинекей кезде парк болчу эле илгери. Парктын ордуна да базар куруп салышыптыр. Тротуарлар, өзү адам жүрчү тротуар. Бул жерлерге мындай тротуарга чейин товарларын коюп алышкан. Сиздер көрүп турган бул эл жүрө турган тротуарга чейин чыгып кетишкен. Азыр дагы дальше көрөсүздөр. Тротуар өзүнчө эле чоң бир базар. Бул жерде эми карапайым эл тирикилигин кылып атат, чынтип тротуарда да болсо дагы. Бирок мэрия карап койсо болмок да шуну. Сиздер көрүп турган прилавкалар жарымы жолдо, жарымы тротуарда турат. Курулган зданиялардын дагы көпчүлүгү тротуарга чыгып кеткен. Эгер чындап текшерсе. Прилавкалар жарымы жолдо, жарымы тротуарда турат. Булар да тротуарда турат. Эң кейиштүүсү бул эмес, эң кейиштүүсү жарандарды тейлөө борбору деген бар экен. Жана Сооронбай Шарипович ачып кеткен электронный болсоун бар жок. Ошол жарандарды тейлөө борборун Ноокаттын эң четине куруптур, кызык жери. Зулпуев айыл өкмөтү жака барыш керек экен. Паркка, жолдун сол жак бети илгери парк болчу эле, азыр көп зданиялар бүт эле экен. Паркка ар кандай коммерческий зданияларды курган, бирок жарандарды тейлөө борборун Ноокаттын эң чет жерине курган. Азыр эми маршрутка түшүп ошол жака барабыз. Ал жака баратканын себеби мен гражданством российский болгон үчүн регистрация кылыш керек экен туугандар. Эгер регистрация кылбасаң 10.500 штраф төлөйт экенсиң, жаңы закон боюнча. Бир айдын ичинде регистрация кылбасаң. Да, туугандар, средний зарплата 5.000-6.000. Штраф хайт дегенде эле 10.000ден башталат экен. Сиздер көрүп турган дагы бүт тротуар. Эки адам жакшы батпайт могу жолгочу. Тыгылып алмак салмак өтөбүз. Ушундай туугандар, азыр маршрутка отуруп Ноокаттын круговойуна келдик. Жарандарды тейлөө борборуна барабыз азыр. Ал жерде абал кандай, аны дагы буйруса алдыда тартып көргөзөм сиздерге. Неке туугандар, круговойдон бир 100 метр түшкөндө 5.000 адам чакырып келем. Болду экен. Мындай микроавтобустар 7 орундуу. Анан маршруткалар жөнөткөн. Маршруткалардын баасы 20 сомдон экен. Жеңил умага отурсаңыздар 30 сомдон экен. Biz oturup alıp keteyiz azır. Buyursa. Dedim, çöl kıram desem tükürüp düşürüp. Siz qayerda yaşaysiz deyip, Kaniyekti tanıysın Çukurmala desem, o deyip. Oşonun da kişine karındaş men bulup deyip, deyip koyup kaldı. Sıkı tükürüp. Götü atsın, Musa Canoğlu'dan ölçtü ama. Küçük kafesini ötüp etkenizler. Küçük koşacak şimdi, rahmet.
жарандарды тейлөө борборуна келдик. Yak alsat ekенбиz. Жерде шагалдарды төгүп коюп тур. Абайлап баспасаң путун сындырасың бул жерде. Кем опять яктап таштарды төгүп коюп тур. Кар картаң адам келсе бу жерде жөн эле путун сындырып алат. Қараңыздар. Жерлерді чұқыған. Жаш бала түшіп кетсе. Қалыпты тейлөө борбору дейді. Salmaz bece? Salmaz bece? Çoğul özünün işin kılıdattı yaptım. Talon sizlerden alalım. Gece salamatsız mı? Salamatsız mı diyeyim? Talonu sizlerden alalım. Çok ver koysanız. Sizge kaygılılıktan жол беріп koyayım canım. Başka жақта кішкене сабыр қылыңыз. Сабырлылықтан просто жол беріп koyayım, саламдашып сізге. Не қылыш керек? Регистрация алыш керек. Қайсы жақтың жаңасыз? Россияны. Қанша күн болды? 27 gün болды. Паспортыңызды көрейік. Паспортты. İçine salma. Biraz çekin. Бармапсың? Шундай бармапсың. Үйгердің бе? Мінеке. Жарандарды тейлөө борбору электронный очередь менен бат обслуживание кылат деп пландаштырылып чыгарылган жер. Очередти караңыздар. Бул эшикте турган очеред. Ичкериде дагы адам ошончо көп. Сауыр келсең, кечке ишиң бүтсө бүтөт, бүтпөсө бүтпөйт. İçindeki информационный столда турган кыздын жасаган мамилесин көрдүңүздөр. Кандай орой мамиле жасады бизге. Салам берсең, саламдашкысы келбейт. Карабайт. Ушунча адам баласы менен турат адамдар. İçkeride koçuk. İçkeride болгону bir скамейка. Sırtta bir скамейка. Şuradan batak. Başka скамейка жоқ. Sizge pasportu жоқ. Очередь бербей коюптур, бизге салам бербей койду го. Саламатсыз десем, карабайт. Şu kırgızlarga amel değmesin, amel değilse o amel. Эки жолу айттым, саламатсыз десем, башка эле жакты карайт. Salamana Niye geldin dedi. Degin de var. Жоқ, саламдашып койсо, саламдашып койсоң несі кетет? Несі кетпейт да, туурабы? Kellesi жетсе ошондой дейт. Сиз очередь бербей койду деп капа болуп атасыз. Мага салам бербей койду. Салам бергенде алиге албаган сен адамсың, билем аз кирейин да. Kim oldu bizde? İşini öz atlasın. Ya şunu el için işleyemin, el için kılam degenlerin işini atlasın. Hoca oturalım. Bu çıkıp degen ciddesin ne oldu? Başında ortasın da. Ha, şunu ödemeş gerek de. Benim başımda oturpay çıkın eşke değil.
Sen kimsin beni işe çağırdın? Ben doküment turlagana geldim. Seni görgeni bilgenim yok. Eşke. Başıma ötkene bilmem. Kaç eşke çıkıp tur degendim biröö saldı. Mal balık жүрөт, кара кылчылар дебейсиң. Şöyle de öğrettim. Şöyle öyle de eşkilemiyoruz bunlar. Мінекей туугандар саат 12:00 обедке жабылат экен. 12-ден 1-ге чейин обед деген. Ушундай туугандар. Эгер Россияда ушундай центрлер бар, МФЦ деп коет. Мои документы деп МФЦ. Ал жерде обедти жок иштейт. 12 саат. 6 базар күнү дагы иштейт. 6 базар күнү кыска күн, короткий ден болот. Бирок иштейт. Аларда обед, перерыв деген нерсе жок. Эми сиздер комментарийден жазышыңыздар мүмкүн. Кыргызстанга эмне келдиң деп. Мен просто бул жерде ишти уюштуруп койбогондуктарын айткым келип атат да. Окошкалар турат. Бир нече окошко иштейт экен, бирок ошолор баары бир убакта обедке чыгып кетпей, мындай график түзүп, чтоб иш жылы бериш үчүн учут менен обедке чыкса жакшы болмок да. Ушундай туугандар. Буга чейин дагы биздин подписчиктер башка каналыбызга ушул именно ушул центр боюнча видео жөнөткөн. Аны дагы силерге көргөзөм. Бул жерден жалып көп өзү клиенттер. Жарандардан жалып аябай көп. Ушундай туугандар. Эгер мен туура эмес кылган болсом, комментарийге жазыңыздар. Жок, абал жакшы эмес да. Биринчиден аябай чет жерге курган. Жерге келиштин өзү проблема. Экинчиден ичкеридеги абалды көрдүңүздөр. Шуну менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз туугандар. Бүгүнкү чыгарылыш бир аз башкачараак болду. Ошол келген жолубуз менен кайра кетебиз. Жолдун абалын көрдүңүздөр, аябай жаман. Кары картаң бирөө келсе жөн эле бутун сындырып алышы мүмкүн бул жердечи. Элементарный эле чукурду казып койгон. Чукурду көрдүңүздөр. 1 метр чыгат. Көчүп түшү дагы мүмкүн. Ушуга бир кызыл лента чыкса керек эле, кызыл скотчту тартып койсо чукурга. Жака өтпөгүлө дегендейчи, зрениясы начарлар келиши мүмкүн. Инвалидтер келиши мүмкүн. Чукурду аңырайтып казып койгон бир эскертүүчү белги же бир нерсе тартып койгон эмес да. Жол катар 1 метрден ашык чукур. Зымда тарчатып турат. Түшүп кетсең жөн эле сайыл өлөсүң да. Шагалдын жатканын караңыздар. Нокаттын жарандарды тейлөө борборунун абалы ушул туугандар. Жерде тигүү цех бар экен жанында. Таштарды караңыздар. Жолдун ортосунда жатат. Эгерде эфирден пайдаланып айтып коеюн, мени көрүп жаткан МЧСтин кызматкерлери, ушуга тиешеси бар органдар көрүп жаткан болсоңуздар, келип бир жакшы текшерип кетсеңиздер болот да. Киргенде эле нарушение, безопасность аябай жаман. Кудай сактасын, эми бул жерде бир бала, жаш бала жүгүрүп келип түшүп кетиши мүмкүн да, жөн эле могу чукургачы. Assalamu alaikum. Basış neudobniy болуп атабы? Эмне дейсиз? Бир пикириңизди айтып кетпейсизби?
Mына bir жерге жолугуп койбогон да. Шагалды бир сүрүп койсо жакшы болмоган, чытыраак, а? Onun içine basışıp yol zaman var. Bu yerdeki zımdарды караңыздар, чарчайт экен. Абал ушундай туугандар. Эгерде тиешелүү органдар көрүп жаткан болсоңуздар, бир келип текшерүүгө алып койсоңуздар аябай жакшы болот.